Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Садыр Жапаров Көкбөрү боюнча клубтар аралык биринчи дүйнөлүк чемпионатты ачат. Президент Садыр Жапаров Көкбөрү боюнча клубтар аралык биринчи дүйнөлүк чемпионаттын ачылышына катышат. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы маалымдады. Эл аралык турнир 13 августтан 20 августта Ысык көл районундагы Бактуу Долонот айылындагы ат майданында өтөт. Түз эфир башталышы 13 августта 13:00-дө. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип илинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Айыл чарба министрлигинин кызматкерлери $4000 пара алууга шектелип кармалышты. 10 август күнү ИИМдин тергөө кызматына жаран Айыл чарба министрлигине караштуу жер жана суу көзөмөлү боюнча кызматынын жетекчилигине, ошондой эле Чүй Бишкек региондор аралык башкармалыгынын башчысы көп өлчөмдөгү айыппул салам деп коркутуу, үркүтүү жолу жана опузалоо менен маселени оң жагына чечүү үчүн акча талап кылып жатат деп, ошол себептен чара көрүп берүүнү суранып кайрылган. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Бул факт боюнча опузалап пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 11 августта ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкекте $4000 өлчөмүндө акча каражат алынып жаткан жерден Чүй Бишкек регион аралык жер жана суу көзөмөлү кызматынын башчылыгынын башчысы, Чүй Бишкек региондор аралык башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалды. Учурда тергөө уланууда жана бул кылмышка тиешеси бар башка адамдар боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Базар Коргондо аюулар балчы электерге чабуул жасап талкалап жатышат. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы жайлоолордо балчы электерди аюулар талкалап жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын кабарчысына жергиликтүү тургундар билдиришкен. Кызыл үңкүр айылынын жашоочуларынын айтымында бир апта мурунда 2 балчынын балчы электерин аюу кол салган. Кыштан бери бир топ балчы электерди талкалады. Балчы электердин баары айылга алып түшпөй эле ары багылган жерлерге барып, аларды карап келчү элек. Быйыл аюу көп балчы электерди талкалап, балчыларды чыгымга учуратып жатат. Аюу кызыл китепке киргендиктен ат албайт экенсиң, бийлик кандайдыр бир кадам жасап берсе балчыларга кыйын болду дешти алар. 2023-жылдын март айынан бери аюулар 10 балчынын 175 балчы элегине же ары уюгун талкалаган. Бул аймакта 56 балчы бар. Кызыл үңкүр айыл өкмөтүнөн аюулар балчы электерди талкалап жатканын тастыкташты. 2022-жылдын октябрь айында Турмуш басылмасы Жалал Абад облусунун Аксы районунда аюулар 200дөн ашык балчы электи талкалап кеткенин жазган. Окуя 3 октябрда Аксы районундагы Аркыт Токой чарбасынын Түрдүк участкасында катталган. Кошалиевдин Бакиевден алган маегине баа берген комиссия корутунду чыгарды. Журналист Кадыр Кошалиевдин Курманбек Бакиевден, Аскар Акаевден алган маектерине укуктук, чыгармачылык жана саясий баа берүү боюнча элдик курултайдын регламентине ылайык түзүлгөн коомдук комиссиянын корутундусу чыкты. Бул туурасында элдик курултайдын маалымат кызматы билдирет. Биринчи элдик курултайдын делегаты саясий серепчи Бакыт Бакетаев башында турган коомдук комиссия Кадыр Кошалиевдин иш аракетин ар тараптан кылдат изилдеп, эксперт адистердин, юристтердин, журналисттердин жана коомчулуктун пикирлерин талдап талкууланып жаткан маселе боюнча тыянак чыгарган. Кадыр Кошалиевдин журналисттик иши боюнча күнөө тага турган жагдайлар дээрлик жок. Маселенин баары курултай институтун баш мыйзамдын талабына ылайык мыйзамдаштыруу маселеси Жогорку Кеңеште талкууланып жаткан мезгилде элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы катары коомдук башталышта иштегендигине карабастан, ал тарабынан алынган интервьюлардын жарык көрүшү абалды курчутууга себеп болгондугу, бул жагдай элдик курултайдын тарыхый мааниси, коомдогу орду, элдин курултайга болгон ишеничи өзгөчө экендиги менен түшүндүрүлөт деп айтылат документте. Ошондой эле корутундуда Кошалиевдин өз демилгеси менен Акаев жана Бакиев менен болгон интервьюлары иштин жыйынтыгына таасир этпеген майда техникалык мүчүрүштөрдү эске албаганда, Кыргызстандын мыйзамдарына, элдик курултайдын регламентине каршы келбейт жана журналисттик эрежелерди сактоо менен уюштурулган деп айтылат маалыматта. Элдик курултай калыстыкты, адилеттикти, чындыкты туу туткан салттуу эл башкаруу институту катары өлкөнүн тагдырына түздөн-түз тиешеси орчундуу маселелерден кыйга өтпөстөн кайра талкуунун бутасына алууга милдеттүү болгондуктан Кошалиевдин өлкөнү 10-15 жылдап башкарган адамдардын
өз оозунан маалымат алуусу кыргыз элинин абалтадан келе жаткан казына мүлкүн иликтөө багытындагы иш аракети тарыхты тактоого кошкон журналисттик салым болуп саналат. Ошол эле мезгилде төрага катары өзүнүн иш аракети жөнүндө элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрүнө убагында маалымдап койбогондугу, анын кемчилиги болгондугу адилет белгиленген. Кошалиевдин көп жылдык эмгегин жана курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасын шайлоо жана кызматтан бошотуу тартиби жөнүндөгү талаптарды эске алып, жакында кабыл алынган элдик курултай жөнүндө мыйзамдын негизинде жаңы чакырылган курамдын ишин башталганга чейин өзүнүн ыйгарым укуктарын уланта берүүсү максатка ылайыктуу деген сунуштар тийиштүү тараптарга расмий жөнөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров АКШ президенти Джозеф Байден кенжеге Гавайи аралдарында өрттүн кесепетинен адамдардын каза болгондугу байланыштуу көңүл айтып телеграм жолдоду. Гавайи аралдарында өрттүн кесепетинен көптөгөн адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Биз Америка Кошмо Штаттарынын элинин аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Сизге Америка Кошмо Штаттарынын элине жана каза болгондордун үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, жабыркагандарга тезирээк сакайып кетишин каалайм деп айтылган мамлекет катчынын телеграммасында. Рубльдин куну түшүп жатат. Бишкекте коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда орус рублинин куну төмөндөп кеткени байкалууда. 11 августка карата Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында жана коммерциялык банктарда 1 орус рубли 88 тыйындан сатылат, 90 тыйынга сатылып алынууда. Бул жагдай коомчулук тарабынан бир катар талкууларга алынып, тийиштүү органдар ыкчам чара көрүлөрү керек деген пикирлерин айтышууда. Орусия менен Украинадагы кырдаалга байланыштуу орус акчасы төмөндөп, ал эми доллар жана евронун өсүүсү буга чейин да бир катар талкууларды жараткан. Ал эми учурда доллар 87,94 сатып алуу, 88,32 сом сатуу деп бааланган. Assalamu alaikum туугандар. Мен силерге азыр алтын байтек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын байтек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде бутта тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту мустагандарга жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 gün, bir жарым суткасынын күйүлүгүштүү, эркин жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батектагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толубай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дарлангыла, өзүңөрүнө көргүлө, мына жана патек дегенди алдыр, жакшы таасир берет экен. Мен күнүгө өзүмчө отуруп бүтүп тура албачу элем. Туалетке отурганда я туруп, таяк менен бүтүп кайра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кеттим, куманды алып бара эшикке отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткү. Мына. Муну тура албачу мына отуруп турат. Дагы айылдагыларды көрсөм мен үйүттөн көрсөм тайып болуш керек, асылыкта. Мен мындай болуп калдым мен, мына сүйүнүп атам мына. Бир күн кечинде келген. Рахмат, бастырып койду жашнам. Өзү кирип өзү чыкты, рахмат. Мен толкундан эч нерсе айта албай жатам, бирок рахмат. Башка эмне дешимди билбей атам. Азыр да толкунданып турам. Рахмат. Ооругандар келип көрүнгүлө. Мына туугандар, мына результат жакшы. Мына азыр жакшынакай түйүп отурам. Турганда таягы жок, нары басканда деле болот. Шалт ошол болуп калды, жакшынакай да. Ден соолук жакшы. Мына таягы жок, жакшынакай да азыр. Мени көргөн жеринде таяк менен, балдак менен да жүргөм үйдө. Азыр мына Кудайга шүгүр барсаң. 4 күндө результат берсе? 4 күндө результат. Эми мындан аркы дагы жакшы болот. Буюрса. Кудай калат. Şembeyenlerge dönüp var. Ош Кара-Суу унаа жолуна түтүк кулап 2 адам каза болду. Ош Кара-Суу автоунаа жолуна түтүк түшүп кетип 2 адам мерт болду. Маалыматты Ош облустук милициясынан тастыкташты. Жабыркаган башка адамдар ооруканага жеткирилди. Окуя болгон жерде Кара-Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу тергөөгө чейинки иш-чараларды жүргүзүүдө дешти маалыматта. Маалыматта айтылгандай, жүк ташуучу автоунаа жолдун үстүнөн өткөн түтүккө тийип, ал жолго кулап түшкөн.
Жаңы мыйзамдан кийин Кыргызстанда жаштардын саны канчага көбөйгөнү айтылды. Жыл сайын дүйнө жүзүндө 12 августта жаштар майрамы белгиленет. Бул күнгө карата Улуттук статистика комитети жаштар тууралуу маалыматтар менен бөлүшкөн. Кыргызстанда жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык 14-төн 35 жашка чейинки курактагылар жаштар категориясына кирет. 2023 жылдын башына карата жаштардын саны 2.439.000 же калктын 35%ын түзгөн. Анын 1.221.000 50.1%, эркектер 1.218.000 49.9% кыз келиндер. Жаштардын көбү Бишкек, Ош шаарларында жашайт, ал эми чүй менен Баккенде аз экени айтылды. Белгилей кетсек, мурда 14-төн 28 жашка чейинкилер жаш деп эсептелчү. Мындай курактагылар 2022-жылы ушул маалда 1.593.000 болгон же калктын 24%ын түзгөн. Ошол эле учурда миграцияга кеткен кыргызстандыктардын 37% жаштар экени жазылган. Азыркы тапта дүйнөдө 15 жаштан 24 жашка чейинки 1.2 миллиард адам бар. Бул жер жүзүндөгү калктын 16%ын түзөт. 2030-жылга чейин жаштардын саны 7%га көбөйүп, дээрлик 1.3 миллиард адамга жетет деп болжолдонууда. Бишкектин троллейбус айдоочулары бүгүн ишке чыгышты. Бүгүн 12 августта Бишкектин троллейбус айдоочулары Бишкекке чыгышты. Бул тууралуу мэриянын басмасөз кызматынан билдиришти. 11 августта Бишкектин троллейбус айдоочулары нааразычылыгын билдирип, иш ташташкан болчу. Эстен чыгара элексизби? Bir ай ичинде дүйнөдө коронавируска чалдыккандар 80%га көбөйдү. Bir ай ичинде дүйнөдө коронавируска чалдыккандар 80%га көбөйдү. Бул тууралуу саламаттык сактоо боюнча дүйнөлүк уюмунан билдиришти. 10-июлдан тартып 6 августка чейин бүт дүйнөдө 1,5 миллион аталган вируска чалдыккандар катталып, инфекция козгогон оорудан улам 2,5 миң киши каза болду. 28 күн ичинде 234 өлкөнүн 103-ü 44% уюмга жок дегенде бир мамлекетте катталган бир окуя боюнча маалымат берди.